Бул Султан Ибраимов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын чыгармачыл жамааты. Мындагы актерлор кылмыштуулуктун ар кандай баңгизаттардын жаштарга тийген оор кесепети айрым учурда темир тор менен бүтөрүн сахналаштырып көрсөтүп беришти. Сабак алган ушу баңгизаттык нерсени неме кылбаш үчүн алыс болуш керек экен. Мектепте бизде рекет деген нерсе жок. Ушу жаштарды аларга айтарым, бул жаман нерседен алыс эле, улак эле болуштарын каалаймын. Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек форумунан нарколог, психологдор чакырылган. Адистердин айтымында акыркы 2 жыл ичинде өспүрүмдөр арасында психотроптук синтетикалык баңгизаттарды колдонгондордун саны өскөн. Былтыркы жылы 18 жашка чейинки 58 өспүрүм жардам сурап кайрылган. Азыр көбүнчө өспүрүмдөр кайрылып атат. Мектеп окуучулар 9-10, 11 класс, студенттер 1-2 курстар. Бул деген жашына караганда 14 жаштан баштап 20 жашка чейин. Бул бизге консультация келип, Ош психиатрия наркология борборунун наркология бөлүмүнө келип консультация алып, биздин психиатр врачтардан, нарколог жана психолог врачтардан консультация алганда көбүнүкү эле компанияда билбестен колдонуп алып, анан ошол нерсеге үйрөнүп алгандан кийин, көз каранды болуп калгандан кийин наркотикалык баңгизатка өзү таштап албаган себебинен бизге келип кайрылып жардам сурашат. Мектеп окуучулар арасындагы жагымсыз окуялардын алдын алуу, болтурбоо максатында ар бир билим уясында профилактикалык каана ачуу пландалууда. Бүгүнкү күндө бизде ошо штаттык бирди каралып атат, бир айдын ичинде оптимизация болуп каралып, сөзсүз түрдө баягы биз бүгүн азыр бир инспектор дейин 10 миңден тейлеп атпайбызбы айрым жерлерде. Бул жерде бизге участка уполномоченныйлары кошуп жазып атабыз, бирок ошо штаттык бирдик тейлесе биз толук кандуу бир инспектор 2-3 мектепти ошол жерде бир 3000-4000 камтылган балдар толук кандуу камтыйт сөзсүз түрдө. Анан кабинеттер боюнча айтып кетсек, албетте ар бир мектепте профилактикалык кабинет бар, бирок кабинеттер жанагындай заманбап боюнча баягы жасалган эмес. Ошол себептен азыр кабинеттер дагы ошо заманбап жасалып, өспүрүм кылмыш кылган өспүрүмбү, кылмышка учураган өспүрүмбү, бул деген бала септегенде балага биз баладай мамиле кылыш керек. Бул боюнча конституциядагы каралган ар бир балага эң жогорку сапаттагы кызыкчылык каралсын деп. Ошол себептен биз ыңгайлуу шартты жасап койсок, ошо балдарды сурак алып атканда дагы баланын баягы коркуу сезими жок болуп, жакшы шартта сураган боюнча шарттар түзүп, азыркы күндө бүгүнкү жумуштар жүрүп атат. Жаштар арасында кылмыштуулук бүгүнкү күндө өстү дегенден биз алыспыз. Бирок албетте орун алууда. Өзгөчө бул мектеп рекетчилиги, ошол өз өмүрүнө кыюу, кол салуу ушул учурларды жанагындай опуза талап кылуу деген сыяктуу фактылар орун алып, акыркы учурларда ошол коомчулар арасында абдан чоң резонанс жаратып келатат. Ошол бул дагы мул форум өткөрүү максаты дагы ошону алдын алууга багытталып, ошого демилгеленген да. Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форум ар бир облуста өткөрүлөт. Андан кийин ар бир райондордо өткөрүү пландалууда. Айымкан Исралгызы, Азам Бузириков, Ош.